Videonun sırtındagı süretni görüp, temany görüp, sizler açıňyzlar kelip жатkandyr. Hazır köpçülük jaşlar, köpçülük adamlar uşunday nerselerge kızıp kalgan. Albatta muny toora düşünösüzler degen ümitdemin. Assalamu alaikum hurmattуу көрүүчүлөр. Бүгүн дагы bir жардамга муктаж инсан сиздерден жардам сурап турган чагы. Видеого лайк басып таратып жибериңиздер. Биздин баарыбыздын барар жерибиз 2 метр жер. Муну баарыбыз жакшы билебиз. Ошол 2 метр жерде тынч жатыш үчүн кыяматта сооп амалдарыбыз көп болуш үчүн ушундай муктаж жандарга акчабызды аябайлы. Убактыбызды бекер пайдасыз нерселер менен өткөрбөй, жакшы иш жасап өткөрөлү. Келиңиздер, ушул инсанга колубуздан келишинче жардамыбызды аябайлы. Эгерде мени акча таап ушунун артынан байып жатат деп ойлосоңуздар, жаңылышасыздар. Аллах күбө, мен бул жарандын артынан эч кандай байып кетпеймин. Болгону ушул инсандын жакшы болуп кетүүсү үчүн чын көңүлүмдөн айтып жаткан учурум. Видеону көрүп толук түшүнүп алыңыздар. Айтайын деген сөзüm Айжан учуп келди. Тиги тосуп алышты. Азыр видео көздөй келебиz деди. Чоң рахмат сизге. Чексиз ыраазычылыгымды билдирем. Амане сен балдар салып жибериптир. Кечке рейске салалы десе албай коюптур. Кечки рейси. Анан бүгүн күндүзкү рейске салып жибериптир. Азыр саат 3-төрдө тосуп алыптыр. Бияка азыр келебиз үйдү көздөй деди. Ошону айтып коеюн дедим. Чоң рахмат силерге. Ден соолук каалайм. Кудайым өзүңөрдү баталасын. Силердин жакшылыгыңарды унутулгус болду. Рахмат чоң. Балдарга да рахмат, ошо жактан салып жиберген. Ошо балдар дагы азамат балдар экен. Рахмат. Аман эсен эл жериңерге силер да келип алгыла. Чоң рахмат. Саламатсыңбы, азамат? Балам кайдасың? Сен жардам бергичи эле, кызым өлгөнү болду. 2 күндөн бери чыдай албай атат. Эмне кылам? Өлүп калмай болду. Кечинде молдон чыкыртып да дем салдырдык. Айла жок, бир даба болор бекен деп. Доктурлар эч кандай жардам бере албайбыз дейт. Эмне кылам? Сага звонить этсем албадым, балам. Бул кызды кантип сактап калам? Турцияга, Индияга бирдеме кылып жиберсең болду эми. Кегетиде тамды сага берейин. Ушуну өткөрөйүн, бир $50,000 десем мейли эмес, 40ка да өтпөй атат. Эмне кылып жардам бересиң, азамат? Акыркы үмүтүм сенде. 2 баласы тоголок жетим болуп калмай болду. Чыдай албай атат. Тимеле ары бери жанын чабалактатып, көкүрөгүн ушалап, ичим баары ысып күйүп атат деп. Эмне кылам, азамат? Азамат, жардам бер. Assalamu alaikum, hurmattуу достор, мекендештер. Менин бул кайрылуумдун себеби бүгүнкү күндө өтө аянычтуу тагдырда жашап жаткан көптөгөн биздин бир туугандар кайрылып жатат. Азыр сиздер уккан мындай эненин үнү менин кулагыма жаңырып турат да. Себеби түн жарымдаттагы келет. Түн жарымдап мен бир врач да эмесмин да, мен медик да эмесмин. Мен жөн гана карапайым жигитмин, бирок кайрылган эне көз жашы жүрөк оорутат. Ушинтип азамат балам дейт. Мен колуман эмне келет? Мен колуман келгенин жасагандык. Бул ушул видеолорду чыгарып берүү, видео тартып берип коюп эле. Бул менин колуман келген иш элдин баарынын эле колунан келет. Бирок достор, кайдыгер болбой эле үчүн мен жөн гана айткым келет. Ушул азырынакы мен Оштогу аэропортто турам. Ушул эненин Айжандын апасы дагы ыйлап кайрылганда кызы иштейин деп Дубайга иштегени барып элдин катарында. Ошол жакта ооруп калып кетиптир. 3 айдан бери больницадан чыкпай, больницада жатат экен. Эми ойлоп көргүлө достор. 3 ай больницада канча акча төлөнүшү керек? Кандай? Мисалы ал жакта кымбатчылык, аны жакшы билесиздер. Бирок ошол жерден бир тиын акча төлөтпөй, ошол жактагы биздин диаспорага мен аябай рахмат айтам. Элчиге рахматымды айтам.
Ошол жактагы биздин мекендештерге ыраазычылыгын билдирем. Себеби өтө чоң жардамын беришип. Самолетко билетин алып берип туруп бизге Кыргызстаныбызга жөнөтүштү. Биз тосуп алдык. Эми бул жерде айтайын дегеним, кыргыз кыйынчылыкта бирөөнү таштаган эмес, достор. Таштабаш керек. Азыр дагы мен айткым келет, апасы ыйлап, бүгүн дагы азыр жазып атат. Кызымдын айласын таппай жатам деп. Эми колдон келишинче, достор, мен ушул үндү силерге жеткизип коюуну туура көрүп атам. Бул аманат. Келгилечи, биргеликте аракет кылайлы. Мен колуман келишинче аракет кылам. Бул видеону дагы азыр силерге чыгарып атам. Реквизиттер турат. Айжан өзүнө таандык. Эл сомуна колдон келишинче колдоп койгулачы. Бул эненин кызы, Айжан өзү болсо балдардын энеси, күйөөсү дагы кайтыш болуп калган. Өтө оор, аянычтуу тагдырдагы кыз. Эптеп элдин катарында жашайын деп, бирок бүгүн алы жетпей, бүгүн алысырап жатат. Кел, бир тууган. Кыргыз карындашын кароосуз калтырган эмес, энесин ыйлатып көчөгө таштаган эмес. Мен ишенем. Колдон келишинче колдоо кылгылачы. Биз колдон келишинче аракет кылып, Айжанды Индияга эртерээк тез арада жөнөтөйлү, Кудай буйрса. Бардык бир туугандар чакырам. Ошо Дубайдагы бир туугандар, Америкада жүрөсүңөр. Дегеле ушул видеону ким көрүп аткан болсо, 5-10 сом болсо дагы салып койгулачы. Бул кылган жакшылыгыбыз Кудайдан кайтат сөзсүз. Аллах эч кимге орусуркоо бербесин. Орусугунан алыс болойлу. Аман болойлу. Кудай буйрса. Анткени мен бул жакка да келип, азырнакы Ошко да келип, Ошто бир 3 эне ыйлап кайрылган энелерге келип, балдарын жанында колу кармап отурган энелерди көрүп жүрөгүм оойт. Колуман келишинче мен бүгүн бар өмүрдөмүн. Бирок ушул өмүрүм ушундай бир жакшы бир пайдасы тийип калса экен элиме, кыргызым ушундай бир ыйлабаса экен, эне ыйлабаса экен, элдин ичинде бир болсо дагы бир салымыбызды кошуп, Кудай буйрса, Кудай алдында жакшы ишке себеп болсо экен деп атабыз. Кудай буйрса. Достор, бирге болойлу дайыма.